Саламатсыңарбы балдар. Дүйнөнүн географиясы, өлкөлөр жана аймактар боюнча 10 класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөлүк чарбанын тармактык структурасы. Бүгүнкү сабактын максаты отун энергетикалык комплекси, металлургия, электроэнергетика жана кара түстүү металлургия боюнча билимибизди калыптандырабыз. Темир рудасынын экспорттоолорун аныктайбыз. Негизги өнөр жай борборлорун контур картага түшүрөбүз. Дүйнөлүк экономиканын тармактык түзүмү адам коомунун тарыхында индустрияга чейинки, индустриялуу, индустриядан кийинки болуп 3 стадиядан өтөт. Балдар, ар бирин кыскача карап өтсөк. Индустрияга чейинки коомдун экономикасында агрардык түзүлүшү үстөмдүк кылган. 18-кылымдын аягындагы, 19-кылымдын башындагы өнөр жайдагы жабдуулар жаңыртылганга ылайык Америка Кошмо Штатында, Европа өлкөлөрүнүн чарбасында өнөр жай басымдуулук кылган индустриялуу түзүлүш калыптана баштады. 20-кылымдын экинчи жарымында ЭТРдин таасири менен чарбанын жаңы түзүлүшү, индустриядан кийинки түзүлүш калыптана баштады. Алардын ичинен илимий техникалык прогрессти жаңыртуучу авангарттагы 3 тармак – машина куруу, химия өнөр жайы, электроэнергетика бөлүнүп турат. Дүйнөлүк өнөр жайда болжол менен 500 миллионго жакын адам иштейт. Кийинки жылдарда өнөр жай өндүрүшү 50 эсе өстү. Анын 4/3 бөлүгү 20-кылымга туура келет. Өнөр жай тармактары пайда болуусуна жараша 3 топко бөлүнөт. Карап өтсөк, биринчи топко өнөр жайлык төңкөрүштөр мезгилине туш келген эски тармактар: таш көмүр, темир кен ташын өндүрүү, металлургия, темир жол унааларын, кеме куруу, текстиль току. Азыркы кезде алардын өнүгүү темпи басаңдап калды. Бирок дүйнөлүк чарбанын географиясына болгон таасири дагы эле жогору. Экинчи топко 20-кылымдын биринчи жарымындагы илимий техникалык прогресстин мезгилине туура келген жаңы өнөр жай тармактары: автомобиль куруу, алюминий эритүү, пластмассаларды өндүрүү, химиялык булаларды чыгаруу, эреже катары алар тез ылдамдыкта өнүгүп жатат. Көбүнчө экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө топтолгону менен катар, кийин өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө да жайылып, дүйнөлүк өнөр жайдын географиясына чоң таасирин тийгизүүдө. Үчүнчү топко ЭТР убагында өнүккөн, илимди көп талап кылган тармактар же жогорку технологиялык деп аталган эң жаңы тармактар кирет. Бул электротехникаларды, эсептегич машиналарды, роботторду жасоо, атомдук жана аэрокосмостук техника, информатика индустриясы, органикалык синтездин химиясы, микробиологиялык өнөр жайлары, ЭТРдин чыныгы катализатору. Азыркы учурда алар эң жогорку жана туруктуу темп менен өсүп жатат. Илимди көп талап кылган жана жогорку технологиялык тармактардын үлүшү боюнча, ошондой эле кайра иштетүүчү өнөр жайдын дүң продукциясы жагынан Германия Федеративдик Республикасы жана Япония алдыда турат. Алардын өнөр жайынын географиясы өнүккөн өлкөлөрдүн жана жаңы индустриялуу өлкөлөрдүн кээ бир тоскоолдуктарына карабай күндөн күнгө өсүүдө. Илимий техникалык революция учурунда өнөр жайдын тармактык түзүлүшүндө эски өнөр жайдын үлүшү азайып, жаңы жана эң жаңы тармактардын үлүшү көбөйүп жатат. Анын аймактык көрүнүшү да өзгөрдү. Кийинки убакта өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн индустриялуу талаалары кеңейип, 21-кылымдын башында алардын үлүшү 35-40% жетти. Азыр түштүктүн кээ бир өлкөлөрү алдыңкы 10 өлкөлөргө жакындап, 20-нын ичине кирип калды. Бирок жогорку технологиядагы өнөр жай продукциясын өндүрүү боюнча мурдагыдай эле түндүктүн өлкөлөрү алдыда. Дүйнөлүк өнөр жайдын аймактык түзүлүшүнүн биринчи кезекте ири өнөр жай райондорунун жайгашуусу аныктайт. Дүйнө боюнча алардын саны 100дөн ашык. Мындай райондордун саны боюнча чет өлкөлүк Европа, КМШ, Чыгыш Азия, Түндүк Америка белгилүү. Бирок андай райондо түштүк, түштүк батыш жана түштүк Чыгыш Азияда, Латын Америкасында, Австралияда, Африкада да бар. Дүйнөлүк өнөр жайдын бир бөлүгү отун энергетика өнөр жайына токтолсок. Өнөр жай эки чоң тармактан отун өндүрүү, көмүр, нефти, газ жана электроэнергетикадан турат. Электроэнергетикасы жылуулук электростанциялары, гидроэлектростанциялары, атомдук электростанциялары болуп бөлүнөт. Отун өндүрүүнүн жана керектөөнүн өсүшүндөгү 3 этапты карап чыксак, балдар. Адамзаттын өсүп өнүгүү тарыхында ар кандай отундун
энергиянын булагын табууну, аны өздөштүрүү коштоп келген. ЭТР убагында да энергетика өндүрүштүн өнүгүүсүнө жана жайгашуусуна зор таасирин тийгизет. Энергетика дүйнөнүн башкарат деген элдеги кеп жөнү жок айтылган эмес. Дүйнөдө энергия ресурстарды өндүрүү жана керектөө күндөн күнгө өсүп, 1900 жылы 1 миллиард тонна шарттуу отун пайдаланылса, 2000 жылы ал 14 миллиард тонна шарттуу отунга жеткен. Өсүү темпи өзгөчө өткөн кылымдын 70 жылдарындагы энергетикалык кризистин мезгилинде күчөдү. Андан кийин бир аз төмөндөдү. Бул бүткүл дүйнөлүк тенденциянын артында географиялык айырмачылыктар жатат. Биринчиден түштүк менен түндүктүн, экинчиден өнүккөн райондор менен артта калган райондордун, үчүнчүдөн ар бир өзүнчө өлкөлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар. Энергия ресурстарынын көбү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өндүрүлүп, АКШга, Батыш Европага, Японияга ташылып кетет. Алардын нефти импорттоодон көз карандылыгы артууда. Натыйжада континенттер жана өлкөлөр арасында энергетикалык көпүрөлөр пайда болду. Кийинки 200 жыл ичинде дүйнөлүк отун энергетикалык өнөр жайы өзүнүн өнүгүүсүндөгү эки негизги этапты өттү. 19-кылымда жана 20-кылымдын биринчи жарымында отун энергетикалык түзүлүшүнүн балансында көмүр жагуу үстөмдүк кылган. Кийинки экинчи этабында нефти менен газ катуу отунга караганда энергия алып жүрүүсү бир кыйла артыкчылыктуу экендиги көрсөткөн. 1970 жылдардагы энергетикалык кризистен кийин үчүнчү этабында дүйнөлүк отун энергетикалык өнөр жайда минералдык отундардын энергетикасынан ядролук энергетикага кайра калыбына келүүчү жана традициялык эмес энергиянын булактарын пайдаланууга өтүүгө башталды. Бирок нефтинин арзандашына байланыштуу кайра нефти энергиясын алуу басымдуулук кыла баштады. Дүйнөлүк экономиканын негизи нефти, газ жана көмүр өнөр жайлары. Нефть өнөр жайы өзгөчө мааниге ээ. Азыркы мезгилде нефть 90дон ашык өлкөдө өндүрүлүп алынат. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү нефть өндүрүп алуунун болжолдуу жылына 3,6 миллиард тонна. Болжол менен 40% нефти ОПЕК-тин мүчөлөрүнө таандык. Өзгөчө белгилүү район Азиядагы Перс булуңу. Перс булуңунун жээгинде дүйнөдө табылган нефтинин 3/2 бөлүгү, казылып алынган нефтинин 3/1 бөлүгү туура келет. Бул аймак дүйнөдөгү нефть өндүрүүчү негизги регион. Балдар, негизги өнөр жай борборлорун контур картабызга түшүрүп олтурабыз. Калган региондордо нефть өндүрүп алуу ирети төмөндөгүдөй. Латын жана Түндүк Америка, КМШ, Африка, чет өлкөлүк Европа, Австралия жана Океания. Эгерде ар бир өлкө өзүнчө алынса, 2003 жылы Россия, Сауд Аравиясы жана АКШ алдыңкы орунду ээлеген. 2000 жылга салыштырганда көп өзгөрүүлөр болгондугу байкалат. Эл аралык соодага өндүрүлгөн нефтинин 40-45% жумшалат. Отун энергиясынын дүйнөдөгү өндүрүшү боюнча таблицага көңүлүбүздү бурсак, нефти, газ, электр энергиясын карап өтсөк, ар бир материктерге жана КМШ өлкөлөрүндө өндүрүлгөн пайызын көрө алабыз. Дүйнөлүк чарбада нефть өндүрүлүп алынган аймактар менен аны керектеген райондордун ортосунда чоң айырмачылыктар жаралат. Аларды жоюу үчүн океандын үстү менен жүк ташуулар чыныгы нефти көпүрөлөрү пайда болду. Дүйнөлүк газ өнөр жайы да бир кыйла өнүктү. Анын өнүгүшүнүн 3 негизги себеби бар. Жаратылыш газынын табылган запасынын көптүгү, аны ташуунун салыштырмалуу арзандыгы, экологиялык жактан нефти менен көмүргө караганда тазалыгы. Мына ошондуктан дүйнөдө газды өндүрүү 20-кылымдын экинчи жарымында 14 эсеге өсүп, 2,4 триллион метр куб көлөмгө жеткен. Жакында эле дүйнөлүк дээрлик бардык жаратылыш газы түндүк өлкөлөрүндө, биринчи кезекте Америка Кошмо Штатында, Канадада, чет өлкөлүк Европада жана КМШда өндүрүлгөн. Бирок кийинки кезектерде нефть өндүрүүчү ири региондор түштүк өлкөлөрү, негизинен түштүк чыгыш, түштүк батыш Азиянын, түндүк Африканын жана Латын Америкасынын өлкөлөрү да катыша баштады. Дүйнөлүк соодага жаратылыш газынын 25% туура келет.
Анын негизги бөлүгү газ түтүктөрү аркылуу Россиядан, Түркменистандан, Нидерландиядан, Канададан, Алжирден жана башка өлкөлөрдөн экспорттолот. Калган газ суюлтулуп, атайын танкерлер менен ташылат. Алгачкы суюлтулган газ өткөн кылымдын 70-жылдарында Батыш Европага Алжирден ташылып баштаган. Кийин Баэден Японияга ташылды. 1990-жылдарда газ менен Японияны Индонезия, Малайзия жабдый баштады. Келечекте жаратылыш газын өндүрүп алуу жана керектөө өсө бермекчи. Көмүр өнөр жайы, нефти жана газ өнөр жайлары менен конкуренцияда турса да өзүнүн маанисин жогот элек. Ал жылына 5 миллиард тоннага жакын казылып алынат. Өзүнчө региондордун арасынан чет өлкөлүк Азия, Түндүк Америка, чет өлкөлүк Европа, КМШ, ал эми өлкөлөрдүн ичинен Кытай, Америка Кошмо Штаты, Индия, Австралия, Россияда алдыда турат. Көмүр негизинен казылган жеринде пайдаланылып, 10% гана дүйнөлүк соодага чыгат. Энергетикалык жана кокусталуучу таш көмүрдү экспорттоого Австралия, Америка Кошмо Штаты, Түштүк Африка Республикасы, Канада адистешкен. Натыйжада бул тармактын продукциясын ташуучу туруктуу деңиз жолдору калыптанып калган. Россияда таш көмүрдү экспорттоочулардын арасына кирет, бирок анын көлөмү анча чоң эмес. Электр энергетикасына көңүлүбүздү бурсак, электроэнергетика авангарттагы 3 тармактын бири. ЭТРдин убагында өзгөчө электрондоштуруунун, комплекстүү автоматташтыруунун, информациялаштыруунун өнүгүшү менен дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүү жогорку жана туруктуу темп менен өсүп, 2000-жылы 15,5 триллион киловатт-саатка жеткен. Ошондой эле дүйнөлүк отун энергетикалык баланста электрлешүү да өсүп жатат. Иштелип чыккан электр энергиянын 5-тен 4 бөлүгү түндүк өлкөлөрүнө, ал эми түштүк өлкөлөрүнө 5-тен 1 бөлүгү туура келет. Бул көрсөткүч боюнча алдыңкы 10 өлкөнүн 7-өө түндүктө, 3-өө түштүктө. Бирок киши башына туура келген электр энергиянын үлүшү боюнча эреже катары түндүк бир топ алдыда. Мисалы, дүйнө боюнча ар бир кишиге 2,5 миң киловатт-саат энергия иштелип чыкса, өнүккөн өлкөлөрдө 5 миңден 10 миң киловатт-саатка чейин. Азия менен Африка өлкөлөрүндө 1 миң киловаттка гана, ал эми Индияда 560 киловаттка туура келет. Электр энергетикасынын тармактарына токтолсок балдар, жылуулук электростанциялары, гидроэлектростанциялары, атомдук электростанциялары. Электр энергиясын өндүрүүдө дүйнөдө ошондой эле ар бир өлкөдө көмүр, мазут жана жаратылыш газын пайдалануучу жылуулук электр станциялары үстөмдүк кылат. Дүйнөдөгү электр энергиясынын 64% жылуулук электр станцияларында өндүрүлөт. Жылуулук электр станцияларында электр энергиясын иштеп чыгаруу боюнча лидерлер АКШ, Кытай, Россия, Япония жана Германия Федеративдик Республикасы кирет. Бирок электр энергиясын жылуулук электр станцияларында иштеп чыгаруунун үлүшү боюнча алдыда турган башка өлкөлөр да бар. Мисалы, жалаң жылуулук электр станцияларында басымдуулук кылган өлкөлөр Польша, Түштүк Африка Республикасы. Ошондой эле нефтилүү өлкөлөр Сауд Аравиясы, Кувейт, Алжир. Дүйнөлүк электр энергиясынын 18%-тан ашыгы гидроэлектростанцияларда өндүрүлөт. Гидроэлектростанцияларда электр энергия иштеп чыгаруу боюнча Канада, Америка Кошмо Штаты, Бразилия, Россия, Кытай алдыда. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдөн ГЭСтерде электр энергияны көп өндүргөн өлкө Норвегия. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн ГЭСти пайдалануунун эң жакшы мисалы Бразилияда. Электр энергиясынын 93%-ын өндүрөт. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен ГЭСти пайдалануунун үлгүлөрү Кыргызстан менен Тажикстан. Түндүктүн көп өлкөлөрүндө гидропотенциал жогорку даражада же толук пайдаланылган. Ошондуктан дүйнөлүк гидроэнергиянын керектеги өнүгүүсү түштүк өлкөлөр менен биринчи кезекте Бразилия жана Кытай менен байланышкан. Дүйнөнүн ири ГЭСтерине кайрылып өтсөк балдар, таблицада дүйнөдөгү ири ГЭСтер жана кайсыл мамлекетте орун алганы, кубаттуулугу, кайсыл жылы ишке киргени боюнча берилген.
Бул биздин китебибиздин 22 таблицасында. Аны биз дептерибизге жазып алабыз. Электр энергиясын иштеп чыгарууда 3-орунда атомдук электростанциялары, башкача айтканда АЭС, дүйнөлүк электр энергиясынын 18%-ын өндүрүп жана алар 31 өлкөдө иштеп жатат. АЭСтерде электр энергия иштеп чыгаруунун көлөмү боюнча Америка Кошмо Штаты, Франция, Япония, Германия Федеративдик Республикасы, Россия, Улуу Британия, ал эми АЭСтин энергиясынын үлүшү боюнча алдыңкы орунда Литва, Франция, Бельгия. Атом энергетикасына керектүү чийки зат уран концентраттарын чыгарган өлкөлөр Канада, Австралия, Нигер, Намибия, АКШ, Россия. 1986 жылкы Чернобыль АЭСнин авариясынан кийин Советтер Союзунда жана дүйнөдө алардын өнүгүү темпи бир аз басаңдады. Бир канча өлкөлөр АЭСти курууга мораторий жарыялады. Кээ бири курулган станцияларды бузушту. Ошол эле убакта коопсуз реакторлорду куруу жолу изделип жатат. Альтернативалык энергия булактарына кайрылып өтсөк, азырынча дүйнөлүк электр энергиясынын 1%-ын гана иштеп чыгууда. Сөз геотерм электростанциялары жөнүндө болуп жатат. Ал борбордук Америкада, Филиппинде, Испанияда, Исландия бул энергия менен үйлөрдү жылытыш үчүн колдонгон өлкөлөрдүн үлгүсү. Ташкын электр станциялары Францияда, Улуу Британияда, Канадада, Россияда, Индияда жана Кытайда бар. Күн электростанциялары 30 өлкөдө иштейт. Кийинки жылдарда шамалдын энергиясын бир топ өлкөлөрдө пайдалана башташты. Мындай курулуштар Батыш Европа, Америка Кошмо Штатында, Индияда, Кытайда бар. Альтернативалык энергияны пайдалануунун келечеги алардын экологиялык жагынан тазалыгы менен байланышкан. Электр энергияларын өткөрүүчү линиялар аркылуу ташуу Батыш Европага, Америка Кошмо Штатына жана Канадага мүнөздүү. Кийинки кездерде аларга Россияда кошулууда. Балдар, Тоо-Кен өнөр жайына көңүлүбүздү бурсак. Кийинки кездерде Тоо-Кен өнөр жайынын дүйнөлүк чарбадагы мааниси төмөндөп бара жатса да, таасирин жогото элек. Жана эл аралык эмгектин географиялык бөлүштүрүлүшүндө өнөр жайдын географиясында азырынча мааниси зор. Тоо-Кен өнөр жайы биринчи кезекте кен чыккан жер менен кен керектелүүчү жайдын айырмачылыктарын жоюу, континенттер аралык жүк ташуу жана жаңы жаратылыш ресурстарын өндүрүштүү маселелери менен байланышкан. КМШнын аймагын эсепке албаганда дүйнөдө 10 миңге жакын отун энергетикалык руда жана руда эмес кен байлыктары иштетилет. Кен байлыктардын ассортименти эң эле көп. Алардын көлөмү да ар түрдүү. Жалаң эле көмүр менен нефти жылына 10 миллиард тоннага жакын өндүрүлүп алынат. Темир кен ташын казып алууда ошол деңгээлге жакындап калды. Миллиондогон тонна боксит, фосфорит, марганец, күкүрт, жез, миңдеген тонна калай, никель, уран, кобальт, алтын жана башка казылып алынат. Өткөн кылымдын 70-жылдардын ортосуна чейин минералдык чийки заттарды өнүккөн өлкөлөргө чыгарып турган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр болгон. Бирок 1970-жылдардан кийинки чийки заттардын кризисинен тартып Батыш минералдык чийки заттар чарбасы олутту кайра кароого дуушар болду. Алар чийки заттарды үнөмдөө, өз ресурстарына таянуу жолуна түштү. Жылына дүйнөлүк рынокко 450 миллион тонна темир кен ташы түшөт. Эң ири экспорттоочулар Бразилия, Индия, Венесуэла, экинчи жагы Канада, Австралия жана Түштүк Африка Республикасы. ИТР кендин запасына, анын концентрациясына, экономикалык географиялык абалына, ачык казып алуу мүмкүнчүлүгүнө катуу талаптарды койду. Бирок ачык казып алуунун айлана чөйрөгө тийгизген тескери таасирлери да эске алуу керек. Металлургия өнөр жайы. Көп жылдар бою металл эритүүнүн деңгээли өлкөнүн кубаттуулугунун көрсөткүчү болуп келген. Өткөн кылымдын 70-жылдарындагы энергетикалык жана чийки заттардын кризисинен кийин металлургиянын өнүгүшү кескин төмөндөй баштаган. Биринчи кезекте бул кара металлургияга тийиштүү.
70-жылдардын ортосуна чейин бул тармак тез темп менен өнүгүп жаткан. Кийин акырындап темп төмөндөй баштады. Ошондой болсо да 20-кылымдын аягында, 21-кылымдын башында болот эритүү 800 миллион тоннага жетти. Мындай төмөндөөнүн себеби биринчи кезекте металлды үнөмдөөнүн негизинде, экинчи айлана чөйрөнү коргоо иштери менен байланышкан. Ошол эле убакта түштүк менен түндүк өлкөлөрүнүн арасындагы пропорция да өзгөрдү. Азыр дүйнөлүк эритилген болоттун 2/5 түштүк өлкөлөрүнө туура келет. Мындай кара металлургиянын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө карай миграциясы бир жагынан алардын индустриялашуусун, экинчиден булганыч өндүрүштүн Япониядан, Батыш Европадан жана Америка Кошмо Штатынан алысталышы мүнөздөйт. Болот эритүү боюнча алдыңкы орунда чет өлкөлүк Европа, Түндүк Америка, КМШ өлкөлөрү кирет. Кара металлургия адатта таш көмүр бассейндеринин базасында калыптанган. Мисалы, Америка Кошмо Штаты, чет өлкөлүк Европа, Украина, Россия, Кытайда. Экинчи кезекте алар темир кен ташын бассейндеринин базасында калыптанган. Бирок ЭТР убагында тармактын маанисинин жалпы төмөндөшү байкалды. Алгач кокусталуучу таш көмүр жана темир кен ташын ташууга багытталуу күчөдү. Натыйжада Япония, Батыш Европа жана Америка Кошмо Штаты кара металлургиясы деңиз портторуна жакын жайгашты. Кийинки жылдарда керектөөчү райондорго багытталып, чоң комбинаттардын ордуна чакан заводдор курула баштады. Дүйнөлүк рынокко жылына 200 миллион тоннага жакын кара металлургиялардын прокаты түшөт. Аларды экспорттоочу негизги өлкөлөр Европалык Союзга мүчө өлкөлөрү, Япония, КМШ өлкөлөрү, импорттоочулар Америка Кошмо Штаты, Кытай. Түстүү металлургия өзүнүн өлчөмү боюнча кара металлургиядан 20 эсе аз. Түстүү металл, легирделген жана баалуу металл эреже катары кен таш аз санда болгондуктан анын борборлорун кен чыккан жерлерге жакын жайгаштыруу ыңгайлуу. Ошондуктан Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндө түстүү металлургия колониялык убакыттан бери калыптанып калган. Балдар, таблицага көңүлүбүздү бурсак, оор, жеңил, асыл, сейрек металлдарды жана кара металлга кирүүчү металлдарды көрө аласыңар. Мисалы, Борбордук Африкада жез өнөр жайынын зор тармагы өнүккөн. Жез алкагы деп аталган кен байлыктын Чурдону Конго Демократиялык Республикасынын аймагынан Замбияга чейин 500 километрга созулуп жатат. Ошол жерде казылып алынып, эритилип, тазартылбаган жез ташылып кетет. Оор металлдарга караганда жеңил металлдардын рудадагы үлүшү көп болгондуктан ташууга ыңгайлуу. Дүйнөдө казылып алынган бокситтин 1/3 бөлүгү экспорттолот. Деңиз аркылуу ташуунун орточо алыстыгы 7000 километр. Бокситтин эң зор запасы Австралиянын түндүгүндөгү Йорк жарым аралында. Боксит бул жерде ачык түрдө казылып алынып, башка өлкөлөргө ташылып кетет. Кийинки 20-30 жылдын ичинде Батыш Европа, Америка Кошмо Штаты, Японияда түстүү металлургиянын өнүгүү арымы басаңдай баштады. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө тескерисинче тез арымы менен өнүгүүдө. Аны менен Азия, Африка, Латын Америкасынын постиндустриялуу өлкөлөрүндө жаңы өздөштүрүлгөн райондор пайда болду. Бирок жаратылышты коргоо иштери булганыч өндүрүштү экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлөрдөн алыстатуу, экологиялык кырдаалды оңдоо аракеттерине байланыштуу. Балдар, бүгүнкү сабакта өтүлгөндөргө токтолсок, отун энергетикалык комплекси, металлургия, электроэнергетика жана кара түстүү металлургия боюнча билимибизди калыптандырдык. Темир рудасынын экспорттоолорун карап чыктык. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Эмки сабакка көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.